Ошол убакта мындай окуя болду. Абимелек өзүнүн аскер башчысы Пихолго жана Ибрайымга эмне кылсаң да бардык иште Кудай сени менен экен. Сен азыр ушул жерде мага сени да уулуңду да небереңди да таарынтпайм деп Кудай менен ант бер. Мен сага кандай жакшылык кылсам, сен да мага жана өзүң жашап турган жерге ошондой жакшылык кыл деди. Ошондо Ибрайым ант берем деди. Анан Ибрайым Абимелектин кулдары суусу бар кудукту тартып алган үчүн Абимелекти жемеледи. Абимелек болсо, муну ким кылганын билбейм. Сен да мага айткан эмессиң. Мен ал жөнүндө ушуга чейин уккан эмесмин деди. Ошондо Ибрайым майда жана бодо малдан алып Абимелекке берди. Ошентип экөө тынчтык келишимин түзүштү. Ибрайым майда малдан 7 козуну өзгөчө бөлүп койду. Абимелек болсо Ибрайымдан 7 козуну бул жерге өзгөчө бөлүп койгонуң эмнең деп сурады. Ал ага бул 7 козуну менин колумдан ал. Кудукту мен казганыма булар күбө болсун деп жооп берди. Ошондуктан ал бул жерди Беер-шеба деп атады. Анткени бул жерде экөө антташты. Ошентип Беер-шебада тынчтык келишими түзүлдү. Анан Абимелек менен аскер башчысы Пихол Пелишти жерине кайтышты. Ибрайым Беер-шебанын жанына токойчо отургузуп, ал жерде түбөлүктүү Кудай Теңирдин атын чакырды. Ошентип Ибрайым Пелишти жергесинде келгин болуп көп жыл жашады.